Алардын себеби бирден бир себеби ушул биринчи туура эмес орнотулушу. От жагычу мештин туура эмес орнотулушу, моордун туура эмес алып чыгуусу жана ошондой эле ооздун бекем жабылбагандыктан келип чыгып атат да. Майда чоң эмес баардыгы бирдей эле күйөт негизичи. Ошол моментте баягы ар кандай кээ бирки көмүрлөрдүн газы көбүрөөк болуп калат. Жана ошондой эле мештин ооп абалда эместигинен болуп атат да. Себеби ошо оозу ачылып жабылбай калат. Жабылбайт да, кээ бирки жабылбайт, кулпу жок болуп калат. Ошондо моордон болуп атат да. Моордон эгерде толуп калганда моор түтүн сыртка чыга албай калат. Ичкери келип печке менен кайра комнатанын бөлмөнүн ичине кирип кетип атат да. Бул жердеги от жагычунун ички кир болобу, же болбосо кандайдыр бир күйүүчү материалдар болобу, предметтер, үйдөгү предметтер, буюмдар болобу жакын койгонго мүмкүн эмес эжеке. Андан сырткары мына килемиңизди алысыраак коюңуз да, алысыраак жайгаштырышыңыз керек дагы. Бул жерге 50ге 70 болгондо ким экенин онотушуңуз керек да. Себеби ичкиндеги оттун чогу түшө турган болсо, килемге же болбосо паласка түшүп калбашы керек эжеке. Газ эч кандай көзгө көрүнбөгөнү менен адамдын ден соолугуна жана өмүрүнө коркунуч алып келет. Мүмкүн. Ошондуктан эгерде иске уланган адамдарды байкасаңыз, ошол учурга дуушар болсоңуздар, дароо айнек терезелерди ачып, эшиктерди ачып, үйдү желдетип, жана ошондой эле уланган адамды эч сыртка алып чыгып, дем алууга аракет жасаш, жардам беришибиз керек. Топчусу болобу, моюнунда галстук болобу, кийим кечесин чечип, таза абага алып чыгышыбыз, тезинен алып чыгышыбыз керек да.